Адилет партиясы 3 кезексиз курултайында курултай шайлоосуна талапкерлер тизмесин бекитти. Ага 186 адам кирди. Алар илим, билим, бизнес, өнөр жай, санариптик тармак, маданият, спорт жана жарандык коомдун өкүлдөрү. Ошондой эле делегаттар шайлоо алдындагы программаны кабыл алышты. Ал 8 багытты камтыйт. Артыкчылыктардын катарында адам капиталын өнүктүрүү, санариптик трансформациясы, экономиканы жаңыртуу жана социалдык саясатты өркүндөтүү каралган. Маданиятты колдоо, айлана чөйрөнү коргоо жана аймактарды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Партиянын төрагасы Айбек Тадибайдын айтымында шайлоо алдыдагы программа стратегиялык сессиялар учурунда атайын QR код аркылуу чогултулган серепчилердин жана казакстандыктардын сунуштарын эске алуу менен иштелип чыккан. Мындан кийин партия шайлоо өнүктүгүнүн кийинки этабын баштайт. Аймактардагы партия ишине басым жасалат. Адилет партиясынын өкүлдөрү өлкө тургундары менен жолугушуп программаны тааныштырат. Жыйын соңунда партиянын 3 кезексиз курултайынын корутундуу резолюциясы кабыл алынды. Новая конституция открыла. Жаңы конституция Казакстанга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү сунуштады. Эң башкысы аларды кантип пайдаланабыз. Өлкөнү адамдар өзгөртөт. Алардын идеялары, жоопкерчилиги, эмгеги жана өз элине кызмат кылууга даярдыгы өзгөрүүнүн башаты. Бүгүн биз ушул жоопкерчиликти өз мойнубузга алып, алдыдагы шайлоодо Адилет партиясынын атынан өкүлчүлүк кылууга даяр талапкерлер командасын түздүк. Сиздер менен бирге иштөөгө ниеттенген команда мүчөлөрүн тандадык. Куру убада бербөө, күнөөлүүлөрдү издөбөө, өткөн менен жашообо. Биз келечекке умтулууну көздөйбүз.